ушундай эле нерсе. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлери ар дайым коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукту алдын алуу аракетинде жакындан жардамын көрсөтүп келишет. Облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин милдетин аткаруучу Азамат Токтоналиев ар дайым ардагерлерден жакындан кабар алып, жолугушуулар өтүп турат. Жаш муундарга үйрөтүп, Милициянын ардагерлери тажрыйбасы менен бөлүшүп, жаш милиция кызматкерлеринин ишиндеги сапаттык артыкчылыктарын арттырууга жардам көрсөтүп келишет. Облус боюнча 356 ардагер башкармалыктын ардагерлер кеңешинин курамында турат. Кызматтан четтесе да мамлекеттин жана анда жашаган жарандардын коопсуздугу үчүн көмөгүн көрсөтүшөт. Биз деле уже жаңы келген кызматкерлер ушу жакшынакай болуп иштеп кетсе экен, эл үчүн кызмат кылса экен деген эле ниет менен ушу анан өзүбүздүн дагы башка мероприятияларыбыз бар. Биз дагы эми ардагерлер болгондон ардагерлердин ошо ден соолугуна карап, үй бүлөсүнө, жашоо шартына абдан көз салып турабыз. Милициялар менен өзүбүздүн ошо байланышыбыз тыгыз болуп, ушу ар дайым ошо колубуздан келген жардамды көрсөтүп. Эң эле негизгиси ошо асына мектепте окуучуларга, ар бир окуучуларга, ар бир мектептерге ардагерлер бекитилген. Эми ошо бекитилген алууга биз сыйра барып өздөрүнүн насааттарын айтат. Милиция ардагерлеринин аракети менен көмөгү Ички иштер министрлигинин аяктаган жылды жыйынтыктаган коллегиясында өзгөчө белгиленип, өлкө боюнча өткөн ардагерлер кеңешинин арасында жарыяланган сынакта 1-чи орунга ээ болушту. Мындан ары дагы 2023 жылдагы мындан да жакшы иштейбиз го, мындан да тыгыз иштейбиз го деген ой тилектемин. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Ушундай астыда жүрө бериңиздер, ден соолугуңуздар чын болсун, үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Ар дайым ушундай жетишкендиктер боло берсин. Сыйлык алгандар, сыйлыктар кут болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун. Өмүрү менен жаштыгын коомдук коопсуздукту камсыздоого арнап, ардактуу эс алууга чыккан ардагерлер башкармалыктын өзгөчө камкордугунда. Ардагерлер ар кандай талаш тартыш маселелерде жаш кызматтык курамдын тажрыйбасын арттырууда жана коомчулук арасында ынтымак менен биримдикти орнотууда салымы зор экендиги белгиленди. Ардагерлердин демилгеси менен атайын спартакиадалар өткөрүлүп келип атат. Жерлерде өткөрүлөт да. Уже 14-жылдан бери жакшы самалык болуп калды. Анан эми бул мындай самалык бир дагы башка областтарда өткөрүлбөйт. Менимче ушу бизде гана өткөрүлүп турат да. Анан эми ардагерлер милициянын менен элдин ортосунда көпүрө болуш керек да негизиндечи. Анан биз буларга албетте жакындан жардам беребиз. Милициянын иши түйшүктүү, татаал. Ошого карабастан биз ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Талас облустук ички иштер башкармалыгында бүгүн мындан сырткары 2023 жылга карата тапшырмалар жана иш милдеттер туурасында айтылып, милиция кызматкерлерине коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө аракеттерди чыңдоо зарылчылыгы белгиленди. Элдин ишенимин жогорулатып, коомчулуктун таянган тиреги болууга арналган максаттарга тоскоолсуз жетүү үчүн өз ишибизди тазалануу иштерин улантабыз. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.